Ассаламу алейкум. YouTube'da "Как заплакать за 30 секунд" деген орус тилиндеги видео бар. Ал жакта Данил деген жигит ыйлаганды үйрөтөт. Мен ошол видеонун кыргызча вариантын тартып көрүүнү чечтим. Ыйлаганды үйрөнгүңүз келеби? Балким сиз кийин бир кинодо же бир сценкада, театрда ойноп каларсыз. Анда эмесе. Биринчи кадам. Биринчи сиз эс алышыңыз керек. Терең дем алып, өзүңүздү эс алдырыңыз. Андан кийин экинчи кадам, көзүңүздү дароо жумасыз. Көзүңүздү дароо жумасыз, катуураак жумганга аракет кылыңыз. Андан кийин көзүңүздү дароо ачышыңыз керек. Көзүңүздү ачкандан кийин башкы милдет көздү жумбаш керек. Көздү ирмебеш керек. Канчалык көп көзүңүздү жумбасаңыз, ошончолук жакшы. Көзүңүзгө жаш толот. Анан дагы бир маанилүү маселе, бир аз алдыга, бир аз артка күйлөнүп коюңуз. Көзүңүзгө жел кирип, көзүңүз дагы да көп жашка толот. Анан ошол жактан бир аз актерлугуңузду кошуп, терең дем алып, көрүүчүдөн бир аз көзүңүздү алып койсоңуз жакшы. Эми бул жакта бизге жетишпеген бир гана нерсе калды. Бул кайгылуу текст. Султан досум менин эң жакшы досторомдон бири эле. Биз Султан экөөбүз биринчи класстан бери чоңоюп, жашоонун ар кандай кыйынчылыктарынан өтүп, бири-бирибизге бир туугандай эле болуп калганбыз. Мен кыйынчылыкта болгон кезде ал мага жардам берчү. Ал кыйынчылыкка түшүп, кайгыга, капага түшкөн кезде мен ага жардам бергенге аракет кылчу элем. Биз экөөбүз бир туугандай болуп калганбыз. Бирок тилекке каршы бүгүн аны аял үйүнөн чыгарбай койду. Тамаша албетте. Эгерде менин чын эле ыйлагым келгендей сезилген болсо, анда демек менин ишим окшошту. Эми мен жасаган ишти сиз дагы күзгүнүн алдына туруп алып бир кайталап көрөт болушуңуз керек. Менин атым Самат. Бул айтып бергим келет YouTube каналы. Бул жакка мен Аллах Таала насип кылса, ар кандай кыргыз тилиндеги кызыктуу видеолорду жүктөп турганга аракет кылам. Катталып коюңуздар. Алдыда иншалла дагы да кызыктуу видео тасмалар болот. Ассаламу алейкум.